Санкт-Петербургда дүйнөлүк лидерлерди, топ-менеджерлерди жана эл аралык медиа өкүлдөрүн бириктирген эл аралык экономикалык форум өз ишин аяктады. Владимир Путинге өлкөлөр ортосундагы соода-экономикалык байланыштарды өнүктүрүүнүн келечеги тууралуу суроону Казакстан президентинин телерадио компаниясынын мүдүрүнүн орун басары Аскар Жалдинов берди. Буга жооп кылып, Орус президенти энергетика эки тараптуу өз ара аракеттешүүнүн негизги багыты экенин баса белгиледи. Орусия Казакстан менен газ тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүүгө, анын ичинде үчүнчү өлкөлөрдүн рыноктарына биргелешип чыгууга ниеттенүүдө. У нас с Казахстаном особые отношения, это очевидно, все хорошо понимают, это у нас союзнические отношения. Казакстан менен биздин өзгөчө мамилебиз бар, муну баары жакшы түшүнүшөт. Ооба, биздин тарыхыбыз бирдиктүү мамлекеттин курамында болуу, адамдардын ортосундагы инсандар аралык гуманитардык деңгээлдеги байланыштардын маңызы абдан чоң мааниге ээ. Казакстан биздин коргонуу түзүмүбүздүн ЖККУ мүчөсү жана экономикалык бирикменин мүчөсү. Биз Казакстан менен ШКУ жана башка уюмдардын алкагында кызматташабыз. Нашей оборонительной структуры и членам экономического объединения. Мы сотрудничаем с Казахстаном и в рамках ШОС и других организаций.